Assalamu alaikum dostlar. Kutman күнүңүздөр менен урматтуу Бак Өстүрүү каналынын көрүүчүлөрү. Кутман күн барыңыздарга. Биринчи жолу сиздер менен ушул түз эфирде көрүшүп отурам. Сиздерге рахмат. Подписчик көбөйгөндөн кийин бизге YouTube каналы түз эфирге чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Ошон үчүн сиздерге рахмат айтам. Буга чейин мени машыктыруучу катары же болбосо спортсмен катары кээ бирөөңүздөр таанып келген болсоңуздар, кээ бирөөңүздөр мени Бак Өстүрүү боюнча адист катары билесиздер. Урматтуу туугандар, сиздер менен мындан ары түз эфирде чыгып турууга мүмкүнчүлүк бар. Кудай кааласа, сиздер менен бак боюнча көп сүйлөшөбүз. Бүгүн достор, Бак Өстүрүү боюнча алмаларга тегерекче салуу боюнча видео тартайын деп атам. Азыр бир аз жамгыр баштап жамгыр жаап атат. Жамгыр бүткөндөн кийин мен сиздерге бак чоңоюп, бирок мөмө тийбей аткан бактарга кальций салуу же болбосо тегерекче салуу боюнча видеону көрсөтөм. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Assalamu alaikum достор. Жамгыр эми эле токтоду. Азыр биз алма бактабыз. Мына ушул тегерекче салууну көптөн бери тартайын деп жүрөм. Бүгүн убактым болду. Негизинен тегерекче 10-15 жыл түшүмгө кирбей аткан, өсүүдөн калбай аткан ауксини жогору бактарга жасалат. Мына ушул бакка жасалган. Азыр сиздер менен мына ушул тегерекче салуу боюнча көрсөтүү тартайын деп атам. Мына достор, бул 15 жаштагы бак тегеретип, мына ушундай тегерекче салынган. Мынакей, бул жагынан кажылган. Айдан өткөндө бул жагына жасалган. Ушул бакка жасалган. Мына азыр алманын мөмө байлап жатканын көрүүгө болот. Мына достор. Жалбырагына көңүл бурбайбыз. Жалбырагын өткөндө мөөндөр уруп кеткен. Бул жерде ар бир бакка ошондой жасалган. Урматтуу достор, мына ушул 15 жылдык бакка жасалган кербовка. Мына ушул тегерекче 2 жыл мурда салынган. Бийиктиги 5 сантиметр, туурасынан 15 сантиметрге. Кальчо сыяктуу ушундай тегерекче салынат. Мына эки четинен 5 сантиметрден гана ылдыйга тамыр үчүн азык зат өтүп туруш керек. Бул кандай бакка жасалат? Бул алдыбызда турган семиренки алмасы. Семиренки алма кеч мөмөгө кирет. Ошондой болсо дагы 10-15 жылда бул көп жыл мөмөгө кирген эмес, ошон үчүн салынган. Мен негизинен тегерекчени көп сунуштабайм, кербовканы көп сунуштайм, градусты ийүү боюнча көп сунуштайм. Эң акырында, эң акыркы чечим такыр эле болбой баратса, ушул тегерекчени салууга болот. Тегерекче кандай иштейт? Өсүмдүктү өстүрө турган ауксин деген зат бар. Мына ушул ауксин заты даракты өсүштөн калтырбайт. Ошол ауксинди тамырга өткөрбөй коюу максатында, жогоруда калуу максатында ошол жасалат. Суу өзөктөн өзөк аркылуу жогоруга чыгат. Азык затка айлангандан кийин азык зат ушул териси аркылуу же кабык аркылуу ылдыйга түшөт. Ошол азык затты жогоруда кармап алуу максатында мына ушул тегерекче салынат. Мына ушундай достор. Бул азыр мынакей 2 жылдан бери жөнөйүп калган нерсе. Эгерде сиздерде да ушундай мөмөгө кирбей аткан бак болсо, эң акыркы гана чечим ошондо гана жасаш керек, болбосо андайды жасаштын кереги жок. Кербовка жасап көрүңүздөр, пинцировка жасап көрүңүздөр, бутагын ийип көрүңүздөр, чаңгаштырып көрүңүздөр. Эң биринчи эмне себептен мөмөгө кирбей атат. Ошону аныктап алгандан кийин өсүүдөн кала элек ауксинде болсо, анда өсүү гормону, анда сөзсүз
жасасаңыз болады. Бұл сіздің шешім. Саламатта тұрыңыздар.